Құрметті Абділдажан мырза, келген қадамыңызға гүл бітсін. Сізді көріп қуанып жатырмыз. Енді біздің аңыз адам Шерағаң туралы, Шерхан аға туралы қандай бір ерекше есте қалатын сәттеріңізді айтып берсеңіз. Жақсы болады. Мен 1979 жылы ноябрь айында келіп, Қазақ Адабияты газетасына кірдім, редакциясына. Ал жерде башқы редактор Шерхан аға екен, таныштым. Ал кеше жақсы қабыл алды. Анткени ал Жамбыл тараптан екен, Айтматов менен тығыз байланышта екен. Ошол мезгилде Ботагөз деген, Гүлсарат деген Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын казакча которуп туруп, кийин алынын кеңеши менен бир топ акын жазуучулар менен тааныштым. Алардын ичинде Нурпейисов бар, Мухамеджанов бар, Дулат Исабеков, Буралхан Бөкөев, Кажа Баккожо Мукаев, Абишке Килбаев. Кийин окумуштуулар менен тааныштым. Зейнул Габдолов, Заки Ахметов, Турсунбек Акиш деген. 1981 жылы мен Чыңгыз Айтматов жана Кыргыз-Казак Адай байланыш деген монографиям чыкты. Ошол монографиям жөнүндө Сагат Ашимбаев менен Кулбек Эргөбеков өзүнүн рецензиясын жазган. Ошол рецензияны Казак Адабиятына басып чыгарды. 1986 жылы Казак Адабиятынын Кыргызстандын адабиятынын Казакстанда күндөрү болду. 2 бет Мухтар Ауезов жана Казак Адабияты деген макала жазгам. Ал дагы казакча таржыма кылып чыгарды. Айтматовдун Боронду бекет, Жанпеда деген чыгармаларын которду. Анын баардыгын өзү колтомго берип мени мага берди да. Анан Шерхан ага менен жайма жай кездешип жүрдүк. Чыңгыз Айтматов дайым Алматыга келгенде Шерхан ага, Абишке Килбаев,
Нурлан Оразалиндер күтүп алышчу. Ошондо бир топ аябай маектешчү, редакцияда, үйдө, ошолордун баарына мен күбө болдум. Шерхан аганын публистикалык чыгармаларын, очерктерин, жалпы эле романдарына кызыгуум болду. Өзгөчө Казак адабияты газетасын дайыма мен алып турдум, таанышып турдум. Шерхан ага кандайдыр бир менин казак адабияты менен байланышыма бир адабий илими көпүрө болуп берди. Рахмет сизге. I got zero friends.